Кандайсыңар достор? Бир аз убакытка жок болуп кеттим, себеп дегенде башка формат, башка өңүт, башка тарих издеп жүрдүм. Бирок бүгүн дагы бир жабык көрсөтүүгө келбей кое алган жокмун, себеп дегенде бул менин сүйүктүү студия, 1-1 студия, Папаша аттуу кино тасманын жабык көрсөтүүсүн өткөрүп жатат, бет ачарын. Эми бул албетте кыргыз элинде байыртан айтылып келет. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны депчи. Атага багышталган дейбизби, аталарга арналган ырлар, негизде чыгармалар, кинолор аздык кылат. Ошону теңдөө максатында мына 1-1 студия жакшы ой тилек максат менен Папаша кино тасмасын тартты. Ал жака мен дагы бир аз тартылып калган болчумун. Эми алдыда баардык кызыктарды сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылам. Эмнеге минтип отурасың деп атасың барбы? Өзүм деле билбейм. Жүргүлө. Бул билесиңерби, бул деген кыргыз тиктогунун жырткычы, айрыган, убагында жөнөкөй сөз менен айтканда Fogels тобунун мүчөсү болчу. Азыр болсо жеке өз алдынча иш алып барып, кыйын актрисага айланды. Мындай кичинекей жанагы курттан көпөлөк айланды десе болот. Мен курт дедиңиз ба ошондо? Жок, көпөлөк айланды деп атат. Хорошо, Папаша киносу эмнеге басым жасап чакырышты, кандай ойлойсуң? Биринчиден ошо сама героиня сен аябай мага окшоштуруп, сен аябай ушундай, сен ушул ролду чыгара аласың депчи, сен ойной аласың деп айткан. Анан мен сценарийди окуганда аябай жакты, сразу жакты. Потому что мен ички эгом, можно сказать, да, вот ушундай да, пацанка, ушул кино тасмандан да чыгардым. Жаным дейт. Тамаша. Негизи бирок баягы Инстаграмдан эл ойлойт да, сый койгон, созонгон кыз депчи, негизи амплуаң ошондой го. Ооба, вообще ошондой, бирок ушул кинодо бүт баарымды чыгардым. Если что, Шама байке тоже тартылган. Биз мындай противоположный геройлор болдук. Так что көрүңүздөр. Сага каршы чыктык, э? Мен деген пробкалар Бишкектин тыгылган пробкаларында тыгылып атып, кечигип келип интервьюга мына жетишпей калдым. Качан чечесиңер ушул пробка маселесин? Азыр мен кинонун жаратуучуларынан бир эки ооз сөз суроо берип, жооп алганга аракет кылайын. Кандайсыз Асхат байке? Жакшы, кандайсың? Алтын жаным, кудурябыйм мен. Жакшысызбы? Нормально. Асхат Абалдиев тааныштыруунун кажети жок. Асхат байкем деген 1-1 студиянын атасы, Бактияр Матинё апасы деп айтып койчу элем. Сиз деген кандайсам локомотив болуп жүрчүсүз. Азыркы убакта эми кыргыз кино жааты, кино дүйнөсү өнүгүп, кино тарткан студиялар, продакшндар көбөйдү да. Анан кийин бул конкуренция сизди кубандырабы же кичине мындай кайгыртабы, катагалабы? Конечно, кубандырат. Тем более ал конкуренцияны мен өзүм создавать этип. Мен балдарым чоңоюп, мен балдарым алдыман мен чыгып, менден да жакшы кино тартып атса сүйүнөсүң да. Анткени мындай мен миссиям бар да. Мен миссиям бул деген таланттарды табыш, таланттарды өстүрүш. Ошол мага абдан жагат. Сен ушинтип туруп, мени тапканыңызга сен ушинтип туруп, сулуу болуп отурганга да мен сүйүнүп атам. Ушундай кудрявый болуп, видеографым да кудрявый болуп жүргөнүм вообще сүйүнүп атам. Рахмат. Могу Папаша киносун Илгиз Кубатбек тартыптыр. Балдар менен чогуу жазыпчы. Бул жакта деген сиз чисто продюсердик иштер каладыңыз окшойт, мен оюмча полный эркиндик бердиңер окшойт. Ооба. Өз алдынча тартышты. Акыркы убакта өзүбүздүн режиссерлорубузга толук эркиндик бергенге аракет кылып атабыз. Анткени алардын өзүнүн көз карашы, өзүнүн вкустары бар. Ошол жака көп кийлигишпейт, только өйдө жагынан эле продюсерлик максаттарды жаап туруп эле чыгарып атабыз. Ошол нерсе жагып атат. Демек, кыргыз эли эми талантка бай да, жакшы сценарийлер болсо, сценаристтер бар да, бизде режиссерлор болсо, долбоорлорун алып сизге келсе, презентация кылып, балким сиздердин продюсерлик көмөгүңүзгө муктаждыр. Ошентип келсе болот экен да. Албетте, буга чейин деле келсе болот болчу. Ар дайым мага жазышат. Ар кандай сценаристтер, сага окшогон красавчик балдар жазышат. Анан биз дайыма обратный связь беребиз аларга. Эгер жагып калса идеясы же андай болсо чогуу иштешебиз. Анда Папаша киносуна биз түшүмдүү көрүү каалайбыз, элибизге терең сиңип кетсин, жагып кетсин. Сиздерге ийгилик, чоң рахмат. Дагы
таланттарды талпынтып өстүрүп чоңойтуп учура бергиле. Рахмат, рахмат. О, мен Сабидовчу. Баарыңыздарга чоң салам. Алып баруучулар албетте ар дайым алмашып кетет. Сиздер менен Данияр Токтомаметов. Бүгүн болсо биз Папаша аттуу кино тасмасынын жабык көрсөтүүсүндөбүз. Барыңыздар билгендей эле бир студия, один студия жабык көрсөтүүлөрдү бир өзгөчө кылат. Быйыл эчнеси деле кылбаптыр, О, мына аткаруучу продюсер, Айдана Нышанова, келиңиз, токтоңуз. Кандайсыз? О, жакшы. Эгер эле кармашыл сагынып кеттим, просто мындай кармал. Негизичи Айдана мурун болсо көп жыл КВН ойногон. Иштейби? КВН ойногон, ооба. КВН, типа көрдүңүз, сцена көнүп калган мындай. Колонканы күтүп атасыз да. Алло. Ошо КВН көп жылдан бери ойноп, азыр кинолордун көбүнүн аткаруучу продюсери. Ушул биздин красавица Папаша жөнүндө бир-эки сөз. Сон кино. Болду, мен билбейм. Данчик эй. Эти данчикке берчи. Здесь, биякта ойнодуңбу? Мен Атаны ойнодум, Папашаны ойнодум. Бир эпизодтобуз. Жок, мен аябай главный ролду ойнодум. Аябай главный ролду аябай кыйын болду. Жок, атайын главный роль ойнош үчүн мындай бир аз вес алдым. Атымды өзгөрттүм. Мен эми Арнис Кыдырмышевмун. Арнис Кыдырмышевди кинодо ойнодуңузбу? Ооба, мен Арнис Кыдырмышевди кинодо ойноп атпаймынбы? Ооба. Бул жигит экөөбүз кинодо напарниктерди ойногонбуз. Театр актёру, Бишкек Арсен Ибрахимов атындагы Бишкек шаардык драма театрынын актёру. Мага жеткен акыркы кабарлар боюнча сиз турецкий сериалдарга да каралып жатыптырсыз. Коюңуз жоо. Балким. Ал жакта биздин эми кыргыз актерлор да тартыла баштапты. Сиз көрдүңүз да, билесиз да. Көрдүк. Сиздин да жаныңызда жүргөн кишилер. Эми кыргыздар бир жакка барсак бири-бирибизди тартып кетебиз да. Сизди чакырып атсак эле. Албетте, буюрса. Опа, мой друг. Салам алейкум, кандайсың? Жакшысыңбы? Менин жакшы көргөн иним Черный двор сериалынын башкы жылдыздарынын бири. Бул кинодо дагы атайын Казакстандан бери келип роль жаратты. Бул жака деген Папаша кино тасмасына башкы каармандардын один из главных ролей, да, вот пригласили специально. Наших зрителей один вопрос может интересовать. Гонорар большой ты попросил? Можешь не говорить сумму, но в целом. Нет, было так. Сколько предложили, за столько я снял. У меня так, нет. Потому что это мой дом, мой второй дом в Бишкеке, в Кыргызстане. Красавчик родной. Еще один вопрос. Диас, это режиссер Черного двора, Приговора. Классный чувак. Есть проект. Да, совместный. Есть проект, да, совместный. Какой? Всегда тебя ждут. Немен içinizde мындай кыжырыңыз келет?
аракет кылыптыр комедия жанрында. Кинотеатрдан атайын папаша киносун көрүп кетсеңиздер болот. Эч өкүнбөйсүздөр. Эгерде жакпай кала турган болсо, Илгиз Кубатбек мына ушу кинонун режиссеру ошого айтсаңар акчаңарды кайра кайтарып берет.